Тажик тарап Кыргызстандын достук айылын минометтон аткылай баштады деп билдирди. УКМКнын мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде кайрадан курал колдонуу фактысы катталганын чегара кызматы 12 апрелде билдирди. Саат 21:17 чамасында Кыргызстан менен Тажикстандын чегара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү учурунда окуя болгон жерге кошумча күч катары келген Тажикстандын чегарачылары УКМКнын укукунун аскер кызматкерлерине ок чыгарышкан. Кыргызстандын коопсуздугу дагы 30 мүнөттөй өрт чыккан. Бир нече жолу атышуу учурунда Кыргыз Республикасынын УКМКсынын ПСВнын аскер кызматкери жаракат алган. Андан ары Тажик тарап Кыргызстандын достук айылын минометтон аткылай баштады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара кызматы тажик эсиптештерин биргелешип кайтарылган. Чегарада кырдаалдын курчушуна жол бербөөгө жана жарандарды аткылоону токтотууга чакырат.